Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 22 июл 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген Фуркаттын центринде жайгашкан жаңы салынган, анан өтө сонун ремонт болгон сатылуучу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жагат. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен турган жер бул Фуркаттын центри. Тактап айтканда Фуркаттын круговойн билесиздер. Ал жерде флаг дагы бар. Ошонун жанында эле турам. Ошол жерден Фуркаттын круговойнан мадыны көздөй бул жака бир 100 метр эле жүргөнүңүздөрдө сол тарапта мына ушул Көчөр ата Матышев деген көчөнү көрөсүздөр туугандар. Ушул көчөгө кирип 150 метр түз жүрүп барсаңыздар, сол тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Фуркаттын центрине туугандар, ашып кетсе 100 метр эле чыгат. Ал жерден деле көрүнүп турат. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, Мады Башбулак тарапка карап бет аласыздар. Мынакей туугандар, мен көрсөткөн ушул көчө менен бул жака 100-150 метр түз жүрүп келгениңиздерде, ушул көчөнүн сол тарабында ушул аппак даяр үй сатылат туугандар. Жаңы салынган, жаңы ремонт болгон, өтө сонун үй экен. Срочно сатка чыкты. Азыр колдон келишинче маалымат берген аракет кылам. Баасы жана ээсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Кийин келип өзүңүздөр дагы толук маалымат алып кетесиздер. Мына туугандар, бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү чоң, жанагы чоң трассага деле жакын, ашып кетсе 100-150 метр гана чыгат. Көчөлөрүн көрүп атасыздар, шагыл, столбаларына прожекторлор орнотулган, кечиндеси жанып сонун болуп көрүнүп калат экен. Мынакей бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, жери 5 соток, эң негизгиси кызыл китеби бар, документтери так. Условияларына келе турган болсок туугандар, бул жерде таза суу бар, мына көчөнүн боюнан таза суунун турбасы өткөрүлгөн, суу бар, свет бар, столбаларына прожекторлор орнотулган. Фуркаттын центрине деле пешком эле барып келип турасыздар. Ашып кетсе 150-200 метр чыгат. Анан туугандар, бул үй жаңы эле салыныптыр. Кече жакында эле бүттү, жаңы ремонт дейт. Андыктан ала турган болсоңуздар, Кудай буйруса, жаңы салынган даяр үйдө жашап каласыздар туугандар. Мына ушундай. Чек арасы ушул жерден башталат. Фундамент куюп коюптур. Забор, ворота, забор, анан ушул забордун аягына чейин болуп калат. Мына ушундай. Ушул воротаны ачып үйдүн ичине кирип келе бересиздер. Бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жагат туугандар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Анан бул видеону жогото албайын дей турган болсоңуздар, лайктан басып сактап алыңыздар. Анан бул видеону дос тааныш тууган уруктарыңыздарга дагы жөнөтүп коюңуздар. Балким Фуркаттын центринде жайгашкан сонун даяр үй издеп жаткандар. Мына бул жагы болсо ажатканасы, сырткы ажатканасы туугандар. Үйдүн алдында стяжка. Өтө сонун экен. Мага лично бул үй жакты. Анан эң негизгиси жаңы үй туугандар. Азыркы учурда көбүңүздөр эле билесиздер, адамдар көп эле эски үйүн сатып атат. Бул жерде жаңы салынган үй экен. Мына караңыздар, мына жактан өтө сонун көрүнөт экен. Так, воротадан киргениңиздерде мына жакта үйү, сырткы времянка кухнясы, бул жагы болсо дагы бир бош орундук. Анан үйдүн алды деле стяжка болгон. Бул жагы болсо пустой экен. Мына жерде фундамент коюлуп турат, көрүп атасыздарбы? Ошол фундаменттин бери жагы сиз ала турган үйдүн чек арасы жери болуп калат. Анан туугандар, эми мындай вариант катары айтып коеюн, ээси ушундай кылайын деп аткенде негизи. Ал жердеги бош орундукту көрүп атасыздарбы? Бул жерге кийин сиздер мындай забор менен мындай тосуп, үй чочок, самор, сырткы тапчан кылып жасап бөлүп алсаңыздар болот. Ушундай экен. Төрт тарабын тең тосуп, мына кран деле орнотулган, суу чыгат, арыкча жасап коюптур. Бул жагын болсо туугандар, мына арыктын ар жагы бош турат го, көрүп атасыздарбы? Бул жерин болсо Кудай буйруса, гүлдөрдүн түр түрлөрүн эгип, үйүңүздөрдүн алдын жаркыратып койсоңуздар болот. Ээси ошондой кылайын деп аткенде, эми шартка байланыштуу сатыкка коюп атыптыр туугандар. Мага жаккан жер ушул жердин планы жакты. Үй чочок, сырткы тапчан, самор, бүт баардыгын ушул жерге тосуп, жакшынакай кылып жасап алсаңыздар болот. Анан ал жакка бир 3 машина кеңирип атат туугандар. Мына үй тууралуу маалымат берип баштайын. Камкыш менен тургузулган үй. Узун турасы 9га 12, 3 бөлмөдөн турган үй туугандар. Сырттары дагы травертин деп коет беле, травертин менен жасалган. Шипер менен жабылыптыр, черный потолок болгон, айнек терезелери пластик. Мына тепкич менен ушул үйдүн ичине кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде мына жагында печкасы бар экен. Үйүңүздөрдү ушул жерден жылытып турсаңыздар болот. Бул жагы болсо биринчи бөлмөсү, асты ламинат, дубалдары мына ушундай пластик деп коебу,
пластик каражаттар менен жасалган туугандар. Бул холл. Холл өтө чоң болгонуна байланыштуу бул дагы бир өзүнчө бөлмө болуп эсептелет. Потлокторун караңыздар, колдон келишинче жасалган айнек терезелери пластик. Бул жактан мына үйдүн алды дагы кооз болуп көрүнүп турат. Бул экинчи бөлмөсү туугандар. Дагы бир зал кылсаңыздар болот. Мына караңыздар, өтө сонун экен. Айнек терезелер пластик, занёскаларды илип коюптур. Эми жаңы үй туугандар. Анан өзүңүздөр деле билесиздер, айткан басында эч ким сатпайт. Жашына келип сүйлөшсөңүздөр, жакшы кеми болот албетте эле. Мына ушундай. Мага жаккан жери ар бир бөлмөнүн потлокторуна баа бериңиздер. Колдон келишинче сонун болуп жасалганына. Бул жагы дагы разноцветный экен. Киргенде бардыгы жакшы. Жери 5 соток. Условияларын дагы айттым. Таза суу бар, свет бар. Анан бул үйдө санузели дагы бар туугандар. Аз көргөзүп берем. Мына туугандар, раковина, мына сууну неме кылып коем, ачып көргөзүп коем. Суу бар, караңыздар. Бул жакшы. Аристон, мына суу бар кадимкидей. Сырт тарапта үйдүн септиги бар. Бул жагы болсо мына склад, салат, варенье, бүт бардыгын кийин ушул жака коюп койсоңуздар болот. Салкын экен туугандар, мына караңыздар. Лампочкалары дагы бар экен, жанат экен. Мына ушундай. Сонун үй экен туугандар. Анан дагы бир вариант катары айтып коеюн. Эшикти мына жерге коесуздар дагы. Мына жагын айнек терезелер менен мындай тосуп, сонун кылып жасалсаңыздар болот туугандар. Бул жагы болсо кухня деди ээси. Кийин кухонный эмерек, бүт бардыгын ушул жака орнотуп койсоңуздар болот. Мына розеткалары даяр экен. Бүт бардыгы жакшы, сонун. Мына печкасы деле бар экен, көргөзүп бердим. Анан мына жерин кийин унутпаңыздар, айнек терезе менен тосуп, мындай кооздоп, сонун кылып жасалсаңыздар болот. Мына туугандар ушундай көрүнүштө жаңы үй. Суунун башы тим более суу кеңири бар экен. Анан дагы бир жолу айтып коеюн, бул жакта үйүбүз күнгөй тарапта жайгашкан. Наркы тараптан дагы күн батып атканда бул тараптан дагы сатылуучу үйгө күн тийип жарык болуп турат туугандар. Ушундай эске алып коюңуздар. Сонун экен, кийин келип өзүңүздөр дагы кийин толук маалымат алып кетесиздер. Анан бул жагы дагы бир сырткы тапчан, бош орундуктар бар. Кийин каалаганда кылып жайланып аласыздар. Анан туугандар, мына жакта канча тонна дедиңиз эле? 1 тонналык бачогу дагы бар экен. Запасной суу сактап турасыздар. Анан мына өйдө тарабында дагы бөлмө бар. Мына шаты менен чыгасыздар, чорный потлок болгон. Мансард типтүү времянка мындай айтканда туугандар. Кийин ремонт кылып, ошол жагындагы өзүнчө бир бөлмө кылып койсоңуздар болот. Мындай чердак мындай айтканда мансард. Ушундай жаңы салынган, жакшы ремонт болгон сатылуучу үйдү колдон чарбаңыздар. Сонун үй, эң негизгиси Фуркаттын центринде эле жайгашкан.